Кийинки учурларда биздин жетекчиликке алыскы айыл кыштактардан ар кандай доомат каттар түшүүдө. Ал каттардын мазмуну төмөндөгүчө. 20 август күнү белгилүү журналист Болотбек Макетаев 53 жаш курагында дүйнө салды. Ал 1960 жылы 5 майда Нарын облусунун Кумдөбө айылында туулган. Журналист көпчүлүккө тагдыр автордук программасы аркылуу таанымал болчу. Кесиптештери Болотбек Макетаев тагдырды тагдыр кылса, аталган программа бокемди Болот Макетаев кылды деп эскеришет. Чыныгы адам экендигин көрсөткөн бул тагдыр программасы болду да, автордук программасы болду. Бұл программа мына ушу бүгүнкү күнгө чейин жашап келди. Мына чейрек кылым болду да, 25 жылга жакын. Ушул тагдыр программасы аркылуу Макетаевдин өзү дагы ачылды. Ал ушул көрсөтүүнү даярдоого журналист катары, анан кийин автор катары эле баягы өзүн көрсөтө албастан, эми телевидениеде көп компоненттер бар эмеспи? Бул ошол монтажер катары дагы, оператор катары дагы, анан эң башкысы мыкты режиссер катары дагы өзүн көрсөтө алды да. Сезилип турчу да, ошо Макетаевдин көрсөтүүсүнөн дагы өзү менен сүйлөшүп калгандан дагы ушу жашоо көбүрөөк жашагысы келип, көбүрөөк бир пайда алып келгиси келип, анан бир мындай натыйжалуу жашагысы келчү да дайыма. Закадровый текст окуп, монтаж жасоодо көбүнчөсүн кээ бир жолдоштор журналисттер жазабыз да, жазып алып анан окуйбуз да. Бул киши жазып дагы анан жазбай да кээ бир жерлерге келген кошумчалап өзү жазбай, ушун артыкчылык ушул эле да, жазбай туруп эле сразу микрофонго окуп салаар эле да. Мунун эң өзгөчөлүгү журналисттерден айырмаланган жери ушул жер да. Муну менен жеке эле иштешиш, монтажерлор болобу, режиссерлор болобу, иштешиш өтө жеңил эле да. Болотбек Макетаев калемекор журналист болгондуктан коомдун көңүлүн буруп, көрсөтүүсү жалпыга жайылган дешет маркумдун кесиптештери. Тагдырдын тайгак кечүүсүнө кабылган замандаштар менен сыр бөлүшүп, каарманынын жашоосун жөн эле баяндап койбостон, оорчундук кырдаалдан сабак алууга, маңдайга жазган жазмышка даяр болууга үндөгөн Болотбек Макетаев эми арабызда жок өкүндүрөт дейт журналист Бөлөкбай Шеримбеков. Биз адамзат ушундай жаралыптырбызда, тирүү кезибизде, бирибизден бирибиз камыржыңыр алап жүргөн кезибизде бири-бирибизди баалабайт экенбиз. Экөөбүз мындан бир жарым жыл мурун бир жолугуп сүйлөшүп, алакал сураштык эле, анан бир чет үй бүлөнү түшүргөндө шаарып албайбыз мынакей. Мен азыр аябай өкүнүп, муутуп турган нерсе ушул. Бокемде ошо мындай болорун билгенде барып, жолугуп, сүйлөшүп калмак экен. Мен ойлойм, бокемде ушул ичинде ушул мага ушул өзгөчө ушул таарычымен кетти окшойт деп, өзүмдү өзүм ушул кабарды уккандан бери өзүмдү өзүм кечире албай атам да. Анан ушул жагынан бокемден да күнөөлүү болуп. Маркум Болотбек Макетаевдин тагдыр программасын кары жашы ылгабай, ар бир берүүсүн күтүп көрүшчү. Айта кетсек, маркумдун Менин айылым программасы да эл оозуна алынып, көрүүчүлөрдүн алкышын арзыган. 84-жылы Болот Макетаев ушу биздин телевидениеге келип калды да. Эми үчүн биз чындык менен күрөшө албайбыз. Мен чындык менен күрөшөм, мен ошону жеңем дечи. Анан эми көп учурда турмуш деген өзү кыйын экен да. Көп учурда жеңилип да калчу да, жеңилип калганда ыза болуп келип алып, ушундай чиновниктер ит турбайбы, акмак турбайбы? Көрсө чындык деген бийик турбайбы? Бирок Маке өкөлөп жеңели деп келди, ушуну тамашалап анан экөөбүз басып кетчүбүз да. Анан канчадаган адамдын тагдырын, канча кыйналган адамдардын жашоолорун чагылдырып жүрүп, ошонун ар бирин ошонун жүрөгү менен кабыл алып жүрүп, ушу Болоттун ошо жашоодон эрте кетишине деле ошо шарт болуп калды болуш керек. Балдарың үчүн бир копиясын өзгөргө коюп койгула үйгө, анан кийинкисин аркы дүйнөгө даярдап койгула. Ал жактан дагы тосуп алар киши бар. Балким аркы дүйнөдө ошо дисти көрөбүз. Журналист акыркы убактарда боор оорусунан жабыркап келген, аталган дарт Болотбек агайды бул жарыктан алып кетти. Маркумдун сөөгү 22 август күнү туулган жери Кочкор районунун Кумдөбө айылында жерге берилет. Болотбек Макетаевдин мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына байланыштуу маркумдун жакындарына Супер KG порталынын эмгек жааматы терең кайгыруу менен көңүл айтат.